Assalamu alaikum tuğanlar, kutmandu taң. Бүгінгі күн ошол темабыз Кыргызстандагы конституцияны өзгөртүү боюнча кайсы ошол боюнча болмокчу туугандар. Бөлүшүрсеңиздер жакшы болот. Мен бир нерсе айтып кетерин туугандар. Бул конституция, азыр өзгөртөм деген конституция Кыргызстанды бөлүшүрсеңиздер. Кыргызстанды мындай айтканда туңгуйкап келип чыгарбай турган кылып коет да бул конституция. Ошон үчүн мен айтып кетерим, азыркы Кыргызстандын ажоосу, мен тааныбаган президент, акылын көрдүк, деңгээлин көрдүк. Анан жанындагы советниктер, кеңешчилер кандай нерселерди кылгандарын көрүп атабыз, көп нелер. Көрдүм, Кушу Кадыралиев ал нерсени көрдүм. Туугандар, мен бул конституцияга эмнеге каршы чыгып атам туугандар? Мына карасаңыздар, мына мисалы азыр бул келди, канча министерствоны кыскартып бири-бирине кошуп, мага бир таң калыштуу нерсеси туугандар, мына архитектуранычы ана кошуп коюптур деңиз, баягы жол дорожныйгачы. Мен таң калдым бул нерселерге. Көп нерсени не то кылып атат да. Азыр ушул боюнча биз Кыргызстан туңгуйукка түштүкпү, чыкпай калып кетебиз. Себеби бул кишинин деңгээлин көрүп туруп, мен айттым, бул киши 5-класстын окуучусу дагы кичине акылы кичине бийирак турабы депчи. Эми туугандар, бүгүнкү темабыз кушу, бүгүнкү тема ошо конституция боюнча болчу. Макул, сен айткан боюнча да болот, бирок азыр кичине туруп турсаң, кушу лучше бөлүшүрсөң тууганым, группаларга бөлүшпө. Мен ачык чындыкты айтам туугандар, бул азыркы болуп аткан нерсе, Кыргызстандагы нерсе жомоктогудай болуп атат. Кайсы гянгирбаш, мындай айтканда, деңгээли төмөн адамдар, мына Кыргызстанды деңгээли төмөн адамдар башкарып атат да. Баягы мектепте билесиңерди, 2-чи, 3-чү баягы бандит хулиган балдар болот го. Ошол деңгээлдеги балдар башкарып атат да, көрүп атабыз. Ошол деңгээлдеги балдар башкарып атат. Мен ушул Кыргызстан жарандарынан суранып кетет элем, ушул конституцияга эртеңки жергиликтүү кеңештерге шайлоолот 11-апрель 2021-жыл. Ошол жерде добушуңарды ошол каршы жаңы конституция кабыл алганга каршы добушуңарды бериңиздер деп суранып кетет элем туугандар. Бул мен эле эмес, ушу мен келечектеги бала чакам, ушул неберелерди ойлосоңор, бала чакаңарды ойлосоңор, ушул конституцияга каршы добуш берсеңиздер өтө жакшы болмок да. Мына көрдүңүздөр, 2010-жылдагы ушу тез ушу конституцияны кабыл алып туруп, ушу туңгуйкап келди. Бул конституцияда себеп жок туугандар. Иштейм деген адам туугандар, мен сиздерге ачык айтайын, иштейм деген адамдар мына конституцияга вообще тиешеси жок. Ол адам өзүнүн, мына ошо азыркы турган мыйзамсыз президенттин өзүнүн, түшүнүп атасыздар, иштейм деген адам болсочу, мына баягы не деп коет, орустарда сөз бар го, хорошему плохому танцору что-то мешает, орустар айткандайчы, ошондой туугандар. Бу жерде конституция ни при чем? Кайсы конституция болсун иште берсе болот туугандар. Анан азыркы 120 депутаттын мыйзамсыз отурганы, мына шайлоону, парламенттик шайлоону күздө деп атат туугандар, күздө деп атат. Ошондой 1 жыл мыйзамсыз 120 депутат отурат экен туугандар. Мен ушу кыргыз элин чакырып кетет элем, ушу мыйзамсыз отурган депутаттар, 120 депутаттарды кууп чыккангачы, булардын акысы да калган жок туугандар. Мен ошону чакырып кетет элем, ушу кыргыз патриот жигиттерин чакырып кетет элем, ушу 120 депутатты ушул Садыр Нуркожоевич кармап отурат. Неге кармап отурат, мен түшүнбөйм. Бул 120 депутат туугандар, буларга бул Садыр Нуркожоевичке удобный, мындай айтканда, оружие да, ошол баягы
Konstitutsiyadагы нерселерди алдырып, ушу конституцияны ушу өткөзүп алайын деген нерсе деле алып отурат туугандар. Ошон үчүн ким акылды эси бар алдыңкы кыргыз патриотторунан болсо туугандар, мен сиздерди чакырып кетем. Ушу 120 депутатты кууп чыгыш керек туугандар. Таркатыш керек туугандар. Булар болду. Булар уже 6 ай уже мыйзамсыз отурат. Булардын 28-октябрда бүткөн суроо ошол боюнча булар мыйзамсыз туугандар. Качандыр бир күнү буларга иш козголот туугандар. Мен сиздерге айтып кетейин. Булун акырети чатак менен бүтөт туугандар. Бул эми майли дөпарас Садыр Нуркожоевич мындай кемчонтой да мындай ачык эле айтайлычы. Садыр Нуркожоевич кемчонтой. Мен деңгээлин кече көрүп таң калдым. Кайсы президент келип алып планшетти коюп алып, алдына коюп алып, ошодон окуп берет. Планшеттин зарядкасы өчүп калса эмне болот эле? Ошон дагы чиртайт этип отурат, дагы карап чиртайт этип мындай орусча айтканда туугандар. Ошон үчүн туугандар, мен чакырып кетет элем. Кыргыз элиме, сүйүктүү элиме, мен мындай улутту көрө элекмин. Байыркы элдердин бири болот туугандар. Анан келип ушу кемчонтойдун Садыр Нуркожоевич күнү түшөт туугандар, билбедим менчи. Бунун деңгээлинен көрү мен өзүм мактабайм. Бунун деңгээлинен көрү мындай ачык эле айтыш керек да. Бизде акылдуу, образованный адамдар өтө көп туугандар. Кечегинде келип Москвага келген тосуп алгандыгын көрдүңүздөрбү? Жаңы биринчи жолу шайланган президент жаңы визит менен Россияга келип атат. Аны ошол жерде тосуп алганын көрүп мен ыйладым туугандар. Керек болсо баягы астында дорожкасы бар го, паласын тазалап коюп атат карданчы туугандар. Итти тосуп алгандай эле тосуп алды да. Ошон үчүн айтып коет, мыйзамсыз деп коет. Легитимный дегенди ошону айтат да туугандар. Ошон үчүн бийликке келгенде таза келиш керек туугандар. Аны бул кишини билесиңер өзүңөр. Два судимости, получается, два судимости. Качан көрдүңөр, кайсы мамлекетте, демократический мамлекетте два судимости человек приходит на власть, президентом становится. Биз кайсы деңгээлге жетип калдык? Бизде азбы? Бизде эмне таза адамдар азбы? Бул кишинин эжеси карындашы баягы Райкүл Жапарова деп. Ошону элестетип көрүп, ошону актай берди туугандар. Качан көрдүңүздөр? Международный сот өкүмүн чыгарган, международный розыска берген, Польшада кармалган. Ошону азыр прокуратура сокращать этип, соттун өкүмүн жокко чыгарып, ошол кандай болсун туугандар? Бул ошол Максим Бакиевдин арам акчаларын адалдаштырып жүргөн аял ошол карындашычы. Эжеси мен билбейм. Ошо Инстикөл интернационал банк, кайсы банкты ошону рейдерский захват менен басып алган адам. Түшүнүп атасыңарбы? Бул адам мен түшүнбөйм кыргыз элинечи. Туугандар каякты карап атат. Мына кече Райым Миллион митинг кылып чыкты. Бул Райым Миллион, мен айтып коеюн, Райым Миллион Жээнбек Атамбаевди камаган адам, туугандар. Жээнбековди кетирди туугандар. Эми Райым Миллион Садыр Абаңардын башын жейт эмичи жакындачы. Ишенесиңер? Мен башында айткам, бир ай мурун айткам. Туугандар, бул Райым Миллион саясатка келип атат туугандар. Буну саясатка алып келгенде атат. Буну УКМКга камап, биринчи УКМКга 2 миллиард төлөт деп чыгарып берип, сот 260 миң штраф берип чыгарып. Ол аял дагы билебиз ким экенин, ол сот аялдычы. Өздөрүнүн эле адамдары туугандар. Ошо Райым Миллионго жакын адам, ошо аял затчы сот. Анын кечегинде апарып камап, булардын сценарийсычы туугандар. Мен айтайын, булар эл спектакль раса алдып атат да туугандар, каттуу алдып атат. Эми түрмө УКМКга камап туруп, анан ооруп калды деп частный клиника. Ошол УКМК до сих пор не болгонун айта элек туугандар. Ошолор до сих пор молчит, мындай айтканда бир күн катыпка жок. Не болду? Эмнеге андай частный клиника, кайсы себептен ошону кайсы кылган нерсесине ошону частный клиникага чыгарып коюшту. Бул Райым ака мындай оору турган адам эмес туугандар. Мен сиздерге айткам башында. Райым акам бул көчөгөдө аркада жабылган көчөгөнүн аркасында мындай айтканда координатор деп койсок болот. Эми көп да бул киши ошо Садыр Абаңарды алып келген ушу киши болот бийликке туугандар.
Ошон үчүн Садыр Абаңар бийлик менен келишим түзүп, бийлик ошо Жээнбеков, Райым миллиондор менен келишим түзүп, ошон үчүн бийликке келди. Ошо келишимге барбаганда бул адам бийликти кармап койду туугандар. Ошон үчүн мен айтып кетем. Райым ака кандай болсо дагы калчалайт туугандар. Бул Райым ака, мен бул Райым аканы актаган жерим жок. Райым ака отура турган, түрмөгө отура турган адам. Бул коррупционердин эң чоң мафия деп койсок да болот. Баягы кландар, мен айтып атпадым беле туугандар. 500 семья бар дебедим беле. Примерно 30 жылдан бери ушу 500 семья Кыргыздын канын ичип келген, дагы эле ичип атат тууган. Кечеги 5-октябрда болгон Кыргызстанда окуядагы элдин жеңишин кайта өздөрүнө тартып алды туугандар. Ошол келишимге барып Садыр Нуркожоев ошо элди сатты. Мындай айтканда элди кидала кылды. Ачык эле айтайынчы туугандар. Анан туугандар, сиздер мага капа болбоңуздар. Мен акыйкатты, калыстыкты мен жакшы көрөм. Кечеги шайлоо, кечеги 10 январда болгон шайлоо туугандар. 10 январда болгон таза өткөн жок туугандар. Ошонун 1.400.000 адам катышыптыр. Ондо фальсификация кылып атып 600 миңе примерно Садыр акага добуш бериптир туугандар. Бизде 3.500.000 адам бар туугандар. Добуш берип турганчы. Ошолордун 2 миллиону почти катышпай калыптыр туугандар. Эми бул мындай болуп атат да, меньшинство управляет большинством болуп атат да туугандар. Ошол туура эмес. Биз шайлоону жокко чыгарышыбыз керек. Ошол 5-октябрдан биягы болгон өкүм токтом баардыгын жокко чыгарышыбыз керек. Мен кыргыз элин чакырып кетет элем. Бул шайлоону тааныбаганга, референдумду тааныбаганга, баягы республика президентский башкаруу, парламенттик башкаруу, ошондо жокко чыгарыш керек. Эчтеке. Ошол мына 5-октябрдан болгон биягын баардыгын тааныбашыбыз керек туугандар. Мыйзамсыз, көрдүңүздөр, мына мыйзамсыз президентти Россияга тосуп алганын көрдүңүздөр туугандар. 5-класстын окуучусун окушуп алып, планшетти алдына коюп алыптыр туугандар. Өзүнүн ичинен чыккан нерсе жок. Неге эле бул эртең менен бир сүйлөйт, абеттен кийин бир сүйлөйт десе, акасы буга жазып берет экен да. Баягы референттер жазып берген нерсени эртең менен ал башкача жазат, абеттен кийин референти башкача. Ошентип бул, ошон үчүн биз ошентип буну мошенник деп катары санайт экенбиз да. Мен ошентип ойлоп калдым. Себеби ичинен чыкпайт сөз тууган. Өзү айткан сөз болгондо эсинде калмак туугандар. Ошон үчүн мен азыр байкап калдым. Бул киши ушундай экен да, буга жазып берет экен, даяр нерсени жазып берип, эртең менен бир сүйлөп, абеттен кийин да бир жазса, абеттен кийин башка сөз айта берет экен. Мен ошого бүгүн маани бердим, себеби нормальный адам, адекватный адамчы. Өзү айткан сөзүнөн кайтпаш керек болчу да. Мен ойлоп калдым, буга значит бирөө жазып берет. Эртең менен бир жазып берсе, бир башкача сүйлөйт, абеттен жазып берсе, бир башка. Ошентип мошенник атка конуп калды. Ошон үчүн туугандар, мен айтып коем. Анан туугандар, дагы бир нерсе айтып кетерин. Мына максат ажы жөнүбүздө билесиңер да, дүйнө жүзүнө адамдарды уят кылып, мен кечегинде эфиримде ушул боюнча да айтып кеттим эле. Бул максат ошо биздин муфтийди ошол местасы керек болчу туугандар. Ошону местасы керек үчүн ошончо адамды уят кылып, дүйнө жүзүн уят кылып, каралап, биздин муфтийди элестеткөзө, муфтийди каралап, камап керек болсо, сотко чейин апарып үй камагына чыгарып салды туугандар. Бул мусулман мамлекеттерде мындай нерсе жок туугандар. Керек болсо Орусияда дагы ошо попторун, ошо нерселерин андай кылбайт туугандар. Бизде мындай ошондой нерселер болуп атат. Туугандар, группаларга бөлүшүрсеңиздер, анан дагы бир нерсе айтып кетейин туугандар. Бул киши мен 200 эмес 1000 эле процент берем, деңгээлде жетпейт, иштеке кыла албайт. Иштеп бийликке келгенде 5 ай болду, бийликти басып алганда 5 ай болду туугандар. 5 ай. 5 айда эмне иш кылды? Эчтеке кылды. Керек болсо граница боюнча үн каткан жок туугандар. Граница боюнча үн каткан жок. Ушундай адам ажы боло алабы? Боло албайт туугандар. Бул границадан ошо Ташиев экөө, ошо Баткендеги Алабукада жерлерди саткан буларчы. Ачык эле айтайынчы. Булар баягы убагында президенттик шайлоодо Адахан Кимсанбаев каркыраны саткан, о бу деп. Мына саткан адам, мына саткындар ушулар, мына Ташиев,
Мына ошо Талант Мамытов, ушу Садыр Нуркожоев, ушу адамдар кыргыз элинин душманы ушулар туугандар. Канча мына чырылдап айтып атам. Бул адамдар Кемчонтой. Бул Кемчонтойду мен айткан эмесмин. Ону Максим Бакиев айткан. Бул мында орустар айтканда далбайоптор деп ошо Максим айткан. Мен айткан эмесмин ал нерсени. Ошон үчүн мен дагы чакырып кетем Кыргызстан элиничи. Көзүңүздөрдү ачыңыздар туугандар. Келечекти ойлой турган болсок туугандар. Бала чаканын неберелердин. Мына окшон Кемчонтойлорду бийликке алып келип алып, мына деңгээлин көрдүк. Мен ушул Кемчонтойлорго эмнеге тааныбай атам? Бул Кемчонтойлорду мен дагы тааныбайм, жизнь тааныбайм. Мен буларга дагы айтып кетейин. Колуңардан эчтеке келбегенден бийликке бок барбы? Ачык эле айтайынчы, колуңан келбегенден кийин канча деген адамдарды кыйнап атасың. Продукта кымбат экен, например. Майды 150 сомдоп атат туугандар. Элестетке биз Москвада дешевле алып койсо, чем в Кыргызстане жить. Орустар айтканда, биз Москва шаарында арзаныраак жашайт экенбиз, чем Ош шаарында, Бишкек шаарында. Туугандар, бул не деген акмакчылык. Одан көрө ошо экономиканы ойлоп, ошо экономиканы ойлобойбу. Кечегинде ошо бир ГЭСке 70 тажикти алып барып алып ошол жерге иштеп, ошол 70 тажикти алып барып иштеткенде кыргыз жарандар ошол жерде иш орун түзүп берип, ошол жерге кыргыз жарандарын иштетпейби туугандар, туурабы? Анан алып келгенсип ошо только спектакль сценарий менен ойношот туугандар. Мен таң калам ушуларды. Кандай сценарий? Кайсы дабдыр сага ишенет? Сени сценарий кылып атканыңа. Сен өзүң ойлоп көрсөң, сенин башың жетпесе, сен мына алыстан сырттан көрүнүп турат. Сен сценарий, Райым аканы сен кантип калмайсың? Райым ака сенин шефиң болсо, Райым ака сени кармап турса, сен шефиң кантип калмайсың? Мен түшүнбөйм. Райым ака камала турган болсо, барды Кыргызстандагы ошо 400-500 семьянын барды камалыш керек туугандар. Себеби бул Райым акада ошончолук көп информация бар, ким немен заниматься эткенчи туугандар. Ошон үчүн мен сиздерге айтып кетейин туугандар. Мынау эртеңки шайлоодо, жергиликтүү шайлоодо ошо референдумду өткөзөт конституцияны өзгөртүү боюнча. Ошо боюнча мен жок, ошону жок деген нерсе туугандар. Каршы добуш бериңиздер. Мен ушу кыргыз жарандарын чакырып кетем. Ушу келечекте кыргыз элинин муундарын ойлой турган болсо, Кыргызстан эгемен мамлекети турат турган болсо, ушинтип дагы эгемендүү болуп турабыз десек туугандар. Ушу шайлоодо ошол 11 апрель 2020 жергиликтүү шайлоо бирге өткөзөт экен. Бул дагы туура эмес. Референдум никогда бир шайлоо менен кошо өткөзүлбөйт. Кечегиндеги 10 январда өткөн суроомжулоодо бир оны да өтпөйт туугандар. Бул Кемчонтойлор кыргыз элин итке мингизип койгон эле, эми мышка мингизет. Ошон үчүн мен туугандар чакырып кетем. Добушту каршы бериңиздер. Bu yerde konstitusiya pürçön emez. Konstitusiya emez. Al adamın özünden. İşteyim degen adam işteyip tuğanlar. Loboy situasiyada işteyip. Kanday bolsun. Al yerde konstitusiyada kıyızığı yok. İşteyim degen adam işteyip. Kayaktaki intriga, ssenariy, spektakl kılıp eldi göz boyama oldu. Görünüp turbay. Buna geçeli oşo muftidin mesası men aytkan Nurullo degen kişiye gereken. O Nurullo degen kişi Tomskiyde imam болуп иштейт. Томский шаарында имам болуп иштейт. Мындай айтканда казысы, Томский шаарынын казысы. Бул Ташиевдин жакын адамы. Себеби Ташиев ошол жерде окуган. Ташиевдин ошол жерде үйлөрү бар Томскийде. Бул Ташиев ошол жерде окуп жүрүп, окуусун бүтпөй калган. Мындай айтканда отчисление болуп кеткен. Ачык эле айтайынчы. Ошону укуган эле отчисление болуп, кийин балдары барып окуп, ошо балдар окуп жүргөндө ошол киши менен экөө жакын болот туугандар. Жакын болуп жүрүп, ошонун балдарын карап жүргөн болот. Анан кечеги муфтинин местасы керек болуп калгандан кийин бул Германияга больницага кеткенден кийин ошо интриганы баштады да муфтини камап ошондой болду да. Анан ошол киши, мен айткан киши бизге муфтий болуп келет. Ал 100% информация. Мен сиздерге айтып кетейин. Мен жөн чыгарбайм бул нерсени. Буну мен такшылдап, текшерип, мен жазгандан кийин посттон кийин аркадан комментариялар кетти. Сакалы жок болсо деле боло берсин, акылы болсо болду. Ошо бул действительно боло турган муфти. Ошо биздин муфтинин местасы керек болуп, ошо менен арыз зордуктап жаздырып, отставкага кетирди. Бул бийлик динге киришип алды. Dinge girişmеш керек болчу. Din өзүнүн жолунда, мамлекет өз жолунда кетиш керек эле.
мындай айтканда биздин мусулмандардын мындай айтканда шейхи, мындай ачык эле айтайынчы, мындай айтканда мусулмандардын мындай имамы, мындай айтканда муфти, ушул жалаң ушу кыргыз элиндеги мусулмандардын мындай авторитеттүү адам. Ошо адамды дүйнө жүзүнө уят кылды. Дүйнө жүзүнө, Кыргызстандын галымы, дүйнө жүзүнө уят кылды. Ошондой акмактар бизде башкарып турса туугандар, эч ким кепилдик бере албайт. Эртең барып сени камашы мүмкүн. Жок эле спектакль менен элге уят кылыпчы. Бу акмактардын колунан бардык нерсе келет. Мен айтып кетейин, бу акмактардын колунан мамлекетти башкарыштай келбейт, только популизм менен. Себеби популизм менен иш кылып жүрүшкөн дагы эле популизм. Буларкы ошо кумтөрдү улутташтырам деп 2012-жылы ошондон камалган туугандар булчу. 1,5 жыл ак үйдү басып алам деп аттап ошол жерден 1,5 жыл отуруп чыккан. Ошол адам эми бийликке келгенден кийин кумтөрдү алтын калбай калды. Алганын кереги жок деп. Ошол адам кандай адам ойлойт. Түрмөдө отурган аз келгенсип 2017-жылы өзүн суицид менен, өзүн мойнун кесип, ошондой адамдын деңгээлин өзү жөнөкөй адам өзүн суицид менен акылы кем эмес, таза адам өзүн суицид менен заниматься этпейт туугандар. Мен ачык эле айтайынчы. Бул мындай айтканда орукчан адамдар ошондой өзүн суицидке барат туугандар. Психологически больной человек мындай айтыш керек. Ачык эле бетке айтыш керек. Анан бул Ташиев ошол муфтийди алып келип, ошону алып келем деп, ошончо муфтийди уят кылдыбы? Анан кечегинде мен муфтийдин сөзүнөн угуп калдым, берди Ташиевде не причем, Садракада не причем дейт. Ал жерде эми бул просто кагаз ороп сүйлөп койдум, муфтийди мен түшүнөм. Бирок ачыкка чыгарам деди. Ачыкка чыгарам деген ушу следствие өткөндө ачыкка чыгарат. Мен Кудай кааласа билем. Мен айткандай эле болот. Мен айтты десең, ошол мен чыгарган киши Нурулло, Турсунбаев Нурулло деген муфтий болот. Ал Россиянын жарандыгын алган. Мындай айтканда ол ФСБнын агенти да болушу мүмкүн туугандар. Ошон үчүн менин эфирлерими бөлүшүңүздөр. Мен чакырып кеткен нерсе туугандар, Конституцияга каршы добуш бериңиздер. Бул бийликти жокко чыгарыш керек. Таныбаш керек бул бийликти туугандар. Качан гана биз мыйзамдуу шайлоо өткөзөбүз туугандар. Акылдуу, таза инсандар келет, ошондо гана таныйбыз бул бийликти. Ага чейин таныбаганга аракет кылалы туугандар. Анан туугандар мына көрүп атасыз, мыйзамдуу легитимный деген нерсени ошодон да туугандар. Если бизде легитимный президент келгенде кечегинде кылып Россия Кыргызстан Республикасынын президентин мен тааныбагам. Жакшына кылып оркестр менен тосуп алмакта. Ол аз келгенсип аркасынан 15 адамды эчтип өзүнө делегация кылып алып келди. Каяктагы вице-премьер Новиков, Повиков, Ио, мэр, сэр кылып. Зачем тебе? Өзү 10 адамды рабочий визитте албайт да туугандар. Мен ачык эле айтайынчы. Анан кийин бул ошол эле Садыр Нуркожоевич менен Путиндин өзү да жолуккан жок. Путиндин двойниги жолуп, ошо двойник менен жолукканда курсан туугандар. Анан ошо Кыргызстанга чакырды. Кыргызстанда никогда барбайт. Мен сиздерге айтып коеюн. Владимир Владимирович Путин Садыр Ака бийликте отурганда никогда Кыргызстанга барбайт. Мен сиздерге 200% айтып коеюн. Себеби бул киши Вова акабыз, мындай айтканда дядя Вова. Бул кишини признавать этпейт. Анан ошол бири-бирине баягы кылычтарды подарить эткен. Ошо кылычтардын каяктан алып чыккан? Ошо түрмөдө отурган түрмөдөн ошо түрмөдө кылычтар туугандар. Ошо бири-бирине кылычтарды берип өкөнү бири-бирине. Анан туугандар эми билбейм кандай, эртең Казакстанга барат деп аткан, билбейм. Анан туугандар дагы бир нерсе айтып кетерин. Кайдыгер карабайлы туугандар. Эртеңки муундарга Кыргызстанды таза, өнүккөн мамлекеттен бири кылып берип кетели туугандар. Ошентип эми өзүңүздөр мында анализ чыгарыңыздар туугандар. Көзүңүздү май басып калды туугандар. Мага окшогон жигиттер, патриоттор көп туугандар. Мен билем, деңгээли да, акылы дагы бийик акылдуу адамдар көп бизде. Ошо мына биздин арабызда. Мына мен 10 жылдан бери мигрантмын туугандар. Мен мигрант болгонун себеби эмнеде билесиздер туугандар? Биздин мигрант болгонун себеби ошо биздеги 500 семья кыргыздын канын ичкенден туугандар. Биздин
мигрант болгонун себеби ошол биздин чиновниктердин иште албагандыгынан туугандар. Ошо биз мигрант болгон себеп ошо биздин президенттердин кайдыгер караганынан биз мигрант болуп жүрөбүз. Кыргызстан мындай айтканда кул чыгара турган завод болуп калды, экспорт кыла турган туугандар. Биз качан гана ушу мен мигранттарды чакырып кетет элем, ушу дүйнө жүзүндө кыргыз мигранттарын чакырып кетет элем. Өз колубузга ушул ответственность алып, мындай айтканда жоопкерчиликти алып, Кыргызстандагы саясатты, ушул нерселерди өз колубузга алып, жоопкерчиликтерди Кыргызстанды өнүктүргөн бир мамлекетке киргизбесек туугандар, мына окшогон кем чонтой акылы дөп арас адамдар Кыргызстанды жок кылышы мүмкүн туугандар. Ошон үчүн мен кайдыгер карабаган мигранттарга, патриот жигиттерге, кыз уулдарга, мындай айтканда эжелерге, карындаштарга, агаларга, инилерге баардыгын чакырып кетем туугандар. Ушу Кыргызстанды өнүккөн мамлекеттин бирине киргизели туугандар. Мына окшогон кем чонтойлорду, бул кем чонтойлордун орду түрмөдө туугандар. Ачык эле айтайын. Бул адамдарга Куда каласа иш козголот. Булар өмүр бою бийликте отурбайт туугандар. Мен ачык эле айтып кетейин. Мына көрүп атабыз. Эки дос не болду? Эки дос, бир досун кем чонтой досун Абжембековду бийлик алып келем деп өзү түрмөдө отурат. Мына көрүп атабыз. Az эле ошо Садыр Нуркожоевич менен ошо Ташиевдин ортосунда конфликт бар туугандар. Уже айырма эки ача, үч ача болуп кетти туугандар. Ошон үчүн туугандар биз сырттан карабай туугандар, ошого даяр туралы кандай ситуация болбосун туугандар. Кандай нерсе болбосун биз даяр туралы ошо мигранттар Кыргызстанга кайтып жоопкерчиликти өзүбүз мойнубузга алып туруп, таза гана акылдуу адамдарды алып келтирип Кыргызстанды өнүктүргөнгө аракет кылалы. Ошон үчүн мен өтө бул мынчалык капа болбодум эле ошо бийликтерге, бул бийликке капа болгонун себеби туугандар барган сайын деңгээли түшүп кетип атат. Мына мисалы Жээнбеков дагы Путиндин двойниги жолугат болчу. Бирок ол оркестр менен тосуп, достойно тосуп алат болчу. А бирок Атамбаев тактабайм. Бирок Атамбаевдин өзү оригинал жолугат болчу. Путинчи сыйлайт болчу. Ошо Атамбаевди мына Жээнбеков менен Садыр Нуркожоевдун өкөн айырмалап Атамбаев өзү жолугат. Кечегинде мен байкап турдум, двойник экен. Бул Путиндин 4-5 двойниги бар өзү. Анан ошол сүйүнгөн боюнча кеттим, эми жолукту учурашты деп. Карасаңыздар ошол жерде флагдар жок туугандар. Көрдүңүздөрбү, Кыргызстан флагы жок Путин менен жолукканда. Бул деген мындай айтканда тоготпогондугу туугандар. Ошол туугандар дагы не деп дагы көп нерселер болуп атат туугандар. Эми өзүбүздөн туугандар. Өзүбүздүн ушу кайдыгер карап жүрүп ошол жолго бердик ушул нерсени. Кыргыз эли өзүбүздө күнөөлүү туугандар. Баягы бир катын алса жаман чыгат, экинчи катын алса жаман чыгат. Биз да ошо президент тандаганда ошондой жаман ушу тандап албаганыбыздан ошо жакшы президент тандасак болмок туугандар. Өзүбүз кайдыгер карап туруп алдык. Өзүбүз ар бир кетирген катасын айтып турганда ошол нерселер болуп атчу. Ошон үчүн туугандар мен дагы чакырып кетем, дагы бир жолу чакырып кетем тууган. Кайдыгер карабайлы туугандар. Бул кем чонтойлор, мен бетине айтам, кем чонтой деп. Садыр Нуркожоевич, Ташиев, Камчыбек экебиз. Өкөтөн кем чонтой. Өкөнтөң деңгээлин көргөнбүз. Өкөнтөң деңгээлин мен көргөнмүн. Бул белки Ташиев өкөтөң мошенник, мына айтканда бириге берет, ажыраша берет, бириге берет, ажыраша берет. Границасы маселесин чечсе болмок туугандар. Граница маселесин Баткендин чек арасында оңой болчу. Ол жерде чечип койсок болмок эле. Бирок ал жерге чечкенге барбайт. Себеби ал жерде ошол эле биздин чиновниктерден, биздин бизнесмендердин өзүнүн движениясы бар. Солярка, бензин, нефть, ошо ачык айтайын. Ол жерде ошолорду токтосок, Баткендеги анклав ошо Тажикстандын граница чегара сразу токтолот туугандар. Анан бул Алабукадагы жер менен Сузактагы жерди алмаштырып атат туугандар. Бул туура эмес туугандар. Бул ошол жергиликтүү элдерден сураш керек эле. Анан мамлекеттин жери, мамлекет неден турат? Элден турат тууган.
Mamlekettin turuktuluğu, mamlekettin boluşu bul el. El yok bolsa ol mamleket yok bolot tuğanlar. Bulardın keçegi aytkan intervьюсун окуп алып таң калдым. Булар өзү китепти да алып окубаса керек тугандар. Китепти да окуган эмес. Китеп окуганда дагы мынчалык деңгээлге түшпөйт элек тугандар. Мен дагы чакырып кетем, дагы бир жолу чакырып кетем. Эртеңки 11 апрель күнү Конституцияга каршы добуш бериңиздер. Каршы добуш берсек, Куда кааласа, мына 120 депутатты таркатыш керек тугандар. Бунун кармаганын кереги жок, толку жок. Булар айлык албайт дедилер, дагы айлык алып жүрөт буларчы. Буларды таркатып иш козгоп тугандар, иш козгоп. Бардык 120 депутаттын бардыгын камаш керек. Себеби булардын камалып турган себеби мындай. Түрмөдө отурган адам зек адамды алып келип туруп, премьер-министр кылып шайлап беришти. Ошол. Булардын биринчи качайы тугандар. Биринчи козголо турган иш ошодон тугандар. Түрмөдө отуруп келип, мыйзамсыз алып чыгып туруп, алып келген адамды премьер-министр кворум болот, 3 жолу шайлап беришти. Ошодон бир. Бардыгы камалыш керек. Ошол жерде ким добуш берди? Канча адам добуш берди? Ошонун баарына иш козгош керек тугандар. Экинчиси 28-ден кийин мыйзамсыз отурган үчүн тугандар. Ана иш козгой турган болсо, о боюнча камаш керек буларды. Тугандар. Анан буларды 3-чү конституцияны өзгөртүүгө сунуш берип, колдоп аткан. Ого камаш керек буларды. Булардын бир 100 жылга бере турган срогу бар тугандар. Мен сиздерге айтып кетем, бул 120 депутаттынчы. 120 депутаттын ошондой сроктору бар. Алга, буну кошоп Садыр Нуркожоевди, Ташиев, ошо Талант Мамутов. Буларды да как организованный преступности, соучастники деп групповой деп тур. Буларга да иш козголот, Куда кааласа. Булар да камайт, Куда кааласа. Тарыхта да жазылат. Мен тирик турсам, Куда кааласа, мен аман эсен тирик турсам, мен тарыхта ошентип жазып кетем. Зек деген адам президент болгон, бизде бийликти басып алган. Популизм элди алдап туруп бийликти алды. El aldandı. Действительно, el aldandı. Ad duşı aldandı. Elçi. El aldandı. Konkretne aldandı. Tuğanlar. Al men sizlerge onu aytıp. Men aytıp ketем. Бұл тарихта қалат туғандар. Мен никогда bunu признавать etken емесмін. Bir ele бұл Садыр Нуркожоевич президент қатар емес. Мен Жээнбековті признавать etken емесмін. Мен Атамбаевты президент қатар таныған емесмін туғандар. Бұлардың ақыретін көрдіңдер не болғанын. Бирөөсү түрмөдө отурат. Бирөөсү азыр жүрөт. Отставка кетти. Өз милдетин 3 жыл аткарып калганын отставкага кетти. Мен жөндөн айта бербейм тугандар. Бул бийлик канча жашайт? Мен айта албайм, 3 ай жашайм, 6 ай жашайм. Бирок көпкө жүрө албайт тугандар. Мен ачык айтайын. Ошого биз даяр турушубуз керек тугандар. Биз даяр турушубуз керек ошол нерсеге. Ошол нерсеге биз даяр туруп Куда кааласа бир муштумга келип кыргыз эли, бир муштумга чогулуп тугандар. Кыргызстанды өнүккөн мамлекеттин бири кылышыбыз керек. Кыргызстандарга ушу мигранттар кайтышсын, ушу мигранттарга Кыргызстандан орундар, жумуш ачсын тугандар, орундар болсун тугандар. Бул нерсени кылыш оңой эле, дагы айтып кетейин. Ал адамдын акылынан конституция берди, не причем. Конституция кандай конституция иштейм деген адам иштейт тугандар. Анан ол мен толук ишке киреше элекмин. Мага убакыт бергиле. Кече башына келген 3 ай, 4 айда результат. Көрдүк 5 ай өтөрү. Кайсы результат? Акмактай. Биз ишенген биз акмак качы. 3 айдан кийин. Ма толук ишке киреше элекмин. Анан 1 жыл өттү, эми 5 жыл өттү. Тугандар, бул мошенник дагы айтып койдум. Бул мошенник, Кыргызстандын главный мошенник ушу болот. Мен сиздерге айтып кетейин. Мынанча убакыт бериңиздер. Мен толук ишке киреше элекмин. Менин машинамды алып койду деп кулакка расат эбет. Садыр Абаңарга 100 жыл берсе да Кыргызстан эчтеке кылбайт. Туганда деңгээл жок да. Бир нерсе кылат, мээде болуш керек туурабы? Ошо адамда мээ барбы? Мен билбейм, бул адамда мээ барбы, жокпу. Бул просто наша авантюрист мындай айтканда элди манипуляция кылып үйрөнүп калды. Ошо түрмөдө отуруп чыгып, ошону ойлоп таап чыгып туганда. Ошон үчүн мен чакырып кетем. Биз акылдуу мен Кыргыздын чыныгы элитасына чакырып кетем. Мына мугалимдер, профессорлор чакырып кетем тугандар. Биз Кыргыз элин деградацияга алып келип койдук, Кыргыз элинчи. Өз ою жок тугандар. Садыр кетсин десе Садыр кетсин. Райым камалсын.
Rahme aktалсын. Любой нерсеге кете турган болуп калды туугандар. Кече мен Оштогу митингди көрүп, мен айткандай ойлоп калдым да, Райым акам ошо саясатка алып келип атат деп. Мен айткандай чыкты туугандар. Ошол жерде 7000 адам чыгыптыр Ош шаарындачы. Азаттык, кетсин, азаттык жок болсун деп. Азаттык бул чыныгы информацион агентство, чынчыл адилет берген, чыныгы адилет информация берген агентство туугандар. Бул радиого ишениш керек. Ошон үчүн мен таң калбайм. Райым акам саясатка келгени, себеби мен буну билгенмин. Саясатка келишин. Ошон үчүн таң калыштын кереги жок туугандар. Таң калыштын бир да кереги жок. Биз ошондой болуп калдык туугандар. Популизмге жомок ишенип, акча бергендерге ишенип, ошондой болуп калдык туугандар. Мен таң калбайм, эртең Райым президент болот десе да таң калбайм туугандар. Себеби Райым акам может өзү президент болуп калышы мүмкүн. Ага таң калыштын кереги жок. Райым акам ошо керек болсо Таши, Садыр акаңарды баардыгын сатып алган. Мен ошо бийликте отурган баардыгын Райым акам сатып алган туугандар. Мен азаттыкты колдойм. Мен ачык айтайын, азаттыкты мен колдойм. Жони, азаттык мен гейди эмес, мен азаттыкты колдойм. Сен ошо Жони сен гейсиң. Атыңда Жони экен, сен гейсиң. Мен отвечаю 100% сен гейсиң. Ошон үчүн туугандар, биз гей-пейди жок, олорду пока коюп туруп, Садыр Нуркожоевич Ташиевдин жер саткан боюнча сөз кылышыбыз керек. Ушул боюнча кандай акысы бар булар жерди алмаштырганга? Кандай условияда? Буну элге кеңири маалымат берсин. Мен ошол нерсени талап кылам туугандар. Мен ошол нерсени талап кылам. Булар жер саткычтар. Качан гана элге чыгарып ачыкта айтпаса, мен буларды как жер саткычтар деп санай берем туугандар. Ошол эле Садыр Нуркожоевич жер саткыч. Ошо Ташиев жер саткыч. Ошол туугандар. Ошон үчүн мен дагы чакырып кетем кыргыз элин туугандар. Кайдыгер карабайм. Кайдыгер бар, коркпоңуздар туугандар. Неден коркосуңуздар? Мен түшүнбөйм. Коркпоңуздар. Мына көрүп атабыз туугандар. Камаса 5 адам, 6 адам, 10 адам камасы. Бардыгын камалбайт туугандар. Адилет ак ийилет, бирок сынбайт деп. Камалгандан да коркпогон, камалып чыгып президент болуп атпайбы. Мына ошол президент, мына азыркы президент камалып чыккан адамды президент болуп атпайбы. Камалгандан эмне коркосуң? Ошол туугандар. Мен сурооңуздар болсо бериңиздер. Мен муфтий боюнча айтып кеттим өз позициямды, азаттык боюнча да өз позициямды айтып кеттим. Мен Али Токтокуловду колдойм туугандар. Али Токтокуловду мен колдойм. Мына ачык айтайын. Мен колдойм Али Токтокуловду. Молодец жигит, эркек жигит. Ошол. Муфтийди мен жаңы келген муфтийге каршы чыкканга дагы кыргыз элин чакырып кетем. Жаңы муфтийди мен айткан адам келе турган болсо каршы добуш бериңиздер. Ошого митинг кылабыз туугандар. Ошол Турсунбаев Нурулло деген киши келе турган болсо койдурбайлы ошол жерге муфтийге туугандар. Ол Россиянын жараны, илгертен баштап эле ошо Томскиде жашайт туугандар. Биз багы 1-2 адамдын кызыкчылыгы үчүн биз под них не будем ложиться. Мен силерге айтып кетейин туугандар. Биз ошолорду көкөлөтүп жүрүп, ошолордун сөзүн сүйлөп, пакта коюп, никада ошондой болбошубуз керек никада. Не то иш кылып атабы? Айтыш керек. Деңгээли төмөнбү? Айтыш керек. Деңгээли төмөн да. Айтып атпаймынбы? Деңгээли 5-класстын окуучусу планшетти коюп алып окуп атат. Ошон үчүн мен айтып кетейин туугандар. Мындай бот, троллорго ишенбеңиздер, мисалы. Ошон үчүн мен дагы айтып кетерим туугандар. Бул киши 5 ай болду. 5 айда эмне иш кылды? Мында кыла турган ишти айтып бергилечи. Эчтеке кылган жок. Только жер сатты туугандар ошо. Өзбекстанга, Тажикстанга жер сатышты. Ошо муфтийди уят кылышты. Ошо мына айтып берейинчи эмне иш кылгандар. Муфтийди дүйнө жүзүнө уят кылышты, камап. Жер сатышты Өзбекстанга, Тажикстанга. Ана дагы Россияга визит менен келип уят болду. Мына кылган иштерин айтып берейинчи. Не кылды? Кымбатчылык туугандар. Продукта кымбат, май кымбат, картошка, барлык нерсе кымбат Кыргызстанда. Ошол туугандар.
Ben sizlerdi Kırgızstanda yaşagan benim bordoşlarıma aytıp ketем туугандар. Мына парламент шайлоону күзгө жылдырды туугандар. На основании чего күзгө жылдырат? Бул ким бул өзү? Садыр ким бизге? Мыйзамсыз президент. Неге биз унчукпай отурабыз буларга? Мен ошого таң калам. Буларды айтыш керек. Мага демек 10 жолу түрмө өтүрсүн. Мен дагы айтып коюм. Мен айта берем. Түрмөдө отурсам деле айта берем менчи. Түрмөдө отуруп деле какшай берем менчи. Калыстык, адилет болуш керек, туугандар. Биз ушуларга пакта коюп жүрүп, ушу деңгээлге түшүп, мына до сих пор мигрант болуп жүрөт. Мына мен мигрантмын. Мен 10 жылдан бери мигрантмын. Менин мигрант болгонума ушулар күнөөлүү. Мен ушуларды күнөөлөйм толкочу. Садыр акаңы, Атамбаевди, Жээнбековди ушулар күнөөлүү. Бакиевди, Акаевди ушулар күнөөлүү. Мен мигрант болгонума ушулар күнөөлүү. Ушулар өз убагында орундарды, иш жумуштарды, ошо заводдорду сатпаганда менчиктештирбегенде биз өз ордубузда иштеп, ошол жерде Кыргыз Республикасынын экономикасын көтөрүп, ушул жерге келип, орустардын кулу болбой, мындай ачык эле айтайынчы туугандар. Ушуга да ушулар күнөөлүү. Бардыгына ушулар күнөөлүү. Мен айткан Кыргыздын канын ичип келген 500 семья күнөөлүү туугандар. Пактакорлор күнөөлүү, арамкорлор, чиновниктер. Биздеги bir 90% чиновниктер бардыгы фундамент өлгөн туугандар. Только ичкем неге барат? Взятка алганы барат. Кыргыз элинин кан ичкенине барат туугандар. Тазалар аз туугандар. Болушу мүмкүн 10% туугандар. Мен ачык эле айтайын. Мен өзүм да иштегенмин, билем. Мен мындай жергиликтүү кичинекей мындай айткан жерлерде. Кыргыз элинде сиңип калган туугандар. Айлык аз. Баягы анекдотко окшоп атабыз да. Путин, Обама, анан Атамбаев bir самолетте учуп кетип айткандай болуп атат туугандар. Обама мактанып калат экен менин жарандарым $10,000 алат айына. Жыл сайын 2 жолунан дем алып келет, путешествие кылып. Анан Путин айтат экен, менин адамдарым $2,000 барып путешествие, bir жылына 1 жол путешествие кылат дептир. Анан Атамбаев күлүп атат. Мен жарандарым $100 алат дептир. Бирок жылына 2 жол путешествие кылат, бирок акча, жылына 2 жол той кылат дептир. Жазда bir той кылат, күздө bir той кылат. Бирок акча каяктан тапканын мен билбейм депти да, ошондой туугандар. Бизде айлыкка келет 7,000-8,000 айлыкка келет. Бирок расход одан көп туугандар. Мисалы, ошо 7,000-8,000ге иштеген адам расходу айына жок дегенде 20,000-30,000 расходу бар. Семьясын багыш керек. Ошо акчаларды каяктан алат туугандар. Мына пактакорлор ошондойлорго келип взятка берип, өз иштерин бүтүрүп туугандар. Мына ошондон эле туугандар, ошонтип эле арифметика чыгат кой. Мына райым миллиондун байлыгы каяктан? Бунун өзүнүн заводу болбосо, иш жумуштары болбосо, эчтеке куруп, каякта акча? Райым миллиондуку бул только ошо таможняга келгенде, бул райым миллион ошо Атамбаев малында райым миллион болгон, ошо малда туугандар. Бул райым миллион деген мындай Атамбаев малында пешка болгон. Ошол жокерлердин бири болгон туугандар. Райым миллион кылган ошо Атамбаев туугандар. Ачык эле айтайынчы. Ошо пешка визир болду туугандар. Мында ачык айтыш керек да. Ошо пешка, ошо Атамбаев түрмө тыккан ошо пешка болду. Райым миллион. Жээнбеков астап кеткен ошо райым бул. Жээнбекти президент кылганда ошо райым миллион болду туугандар. Акча берипчи. Садыр Нуркожоевдун дагы президент кылган ушул адам болот туугандар. Ошону билип коюңуздар. Ошо ачыкка айта берем, чыгарам. Мына ошону билгиңиздер. Кандай көзүңөрдү май бусуп. Бул спектакль. Райымды камайт, кое берет. Райымды камайт, кое берет. Бул просто спектакль. Неге ишенесиң ошого? Буну баягы Дүйшөнов ким эле анан безопасностьту кийин отставкага кетти го. Ошо айтпадыбы бир спектакль. Кыргыз коляндар суранып отуруптур бир 3 ай деп. Ошо киргиз самым деп. Бул спектакльге ишенип биз дагы канчага чейин ишенели туугандар. Кандай ушу жокпу туугандар менде. Кана мен ушу жигиттер, патруль жигит чыгып туруп, мына 120 таратыш оңой эле отугандар. Bir 5,000 адам чыксачы ошол жерге. 5,000 адам чыкса ошо 120 депутат таратыш оңой эле туугандар. Керек болсо Садыр акаңды эле алып түшүп койсоңор болот ошол нерсеничи. Колунан келбейт, бул адам ишти албайт туугандар. Бийликке кандай келди? Баскынчылык менен келди. Баскынчылык менен келген бийлик баскынчылык менен кетет туугандар. Ошо бирөө басып алып анан кетирет туугандар. Ошол эле.
Бул закономерность. Түшүнгүлө ошол нерсени туугандар. Бирок ошол нерсени кыргыз эли көтөрө алабы ошол нерсени дагы? 5-октябрды кайталап ошону көтөрө алабы? Бул эч ким билбейт 5-октябрда эмне болгон. Переворот болду, захват власти болду. Эч ким ону бере элек мындай мүнөздөмө бере элек туугандар бул нерсегечи. Ошону ойлонолу туугандар. Biz аккуратно, красиво. Бул адамды биз красиво кетириш керек. Аккуратно, красиво кетирсек болот бул кишинин себеби деңгээли төмөн. Иштеген жанындагы кадрлары слабый туугандар. Бакиевди кетирген, мисалы ошол малда Текабаевди айтып кетейин, ошо Текабаев Өмүрбек Чирке Бакиевди кетирген туугандар. Бакиев өтө сильный адам болгон туугандар. Бул мен мына акыркы күндөрү үйүн катпай отурушат да мен таң калдым. Булар бир нерсени ойлоп табатабы? По-моему бир нерсени ойлошот. План түзүп атат булар, по-моемчу. Билбедим мен оюмда ЖКВ. От души удар берет, же Садыравам качат, же түрмөгө отурат. Ошол эки вариант. Мен мындай акыркы күндөрү кече Садырны Кожоевдин Алахан Кимсанбаевич кече чыгып сүйлөдү. Карап отуруп, ушунчалык акылдуу адамды биз кантип бийликке алып келе албадык, ушундай акылдуу адамды. Кем чонтойлор келди, ушундай акылдуу жигиттерди биз алып келип ошондой патриот жигиттерди кантип президент кыла албадык деп ойлондум отурупчу. Биз оказывается ошо Садыр Нуркожоевго татыктуу экенбиз. Себеби деңгээлибиз мындай айтканда деградацияга кирип кеткен. Ошо Садыр Нуркожоев ошол аферисттерге, мошенниктерге, жомокторго ишенет экенбиз да туугандар. Популизм нерселерге ишенет экенбиз. Ошол туугандар. Биздин деңгээлибиз ошол адам экен. Ойлоп калдым менчи. Ошон үчүн бул калчалдап өзүн билгенин кылып конституцияны өзгөртүп. Чыгыш керек болду. Сен кимсиң? Конституцияны өзгөртүп. Ты кто? Мындай айтыш керек да мындай. Одун неден коркосуң? Мен мына мисалы, Садыр Нуркожоев, ты кто? Ты бывший зэк, бывший заключенный. Мындай орустар айткандачы. Ты нас не учи, ты лучше наизусть русский язык, мындай айтканда, орустар айтканда. Поговори, өзүң оюң чыгар, мындай айтканда. Планшетти коюп алып окубай, планшетти коюп алып окубай. Где кайсы жерде көрдүм? Президент планшетти коюп алып окуганын. Кайсы жерде көрдүм? Мен айтчы мына. Кайсы жерде көрдүм? Планшетти коюп алып окуганын. Адамды уят кылып жүрдүң го. Сен Кыргызстан атынан чыгып атасың. Деңгээлиң жетпегенден эмнеге бардың? Бунун барган себеби ташып алып келип койду, дос алып келип койду. Сен өзүң башың менен жоопкерчиликти аласың. Эртең жоопкерчиликти тартасың да. Мына бизде көрүп атасың. Эртең эмне болуп кеткенин эч ким билбейт. Мен ошолордун арасында жүрөм, сени коргоп чыккам 2017-жылы. Ошол эле Текабаевди сени коргоп, силерди коргоп чыккам мен. Ошол байкуштар түрмөгө отуруп калды мыйзамсыз. Буларды не деп коет, куугунтук болду деп. Оказывается, я ошибся, значит, да? Я ошибся. Ошол малда 2017 түрмөгө отурганда тарапташтарың милиция урып чыгып балаңа чейин урган. Ошого иш козголдубу? Жок. Козголгон жок. Нормальный адам, мисалы, өз пикири болгон, өз позициясы болгон адам бийликке келдиби? Кумтөрдү улутташтырам дедиңби? Кумтөрдү улутташтырышың керек эле. Айта берет, кайта берет деген сөзгө кондум. Садырова ондой нерсе болбойт. Ошол малдагы кылган иштерди, мисалы 2017 сага кылган куугунтукту дейли, мисалы. Куугунтук болду, эмне болду? Бирок ошол нерсени келгенден бийликке келгенде шарт иш козготушуң керек эле. Ошо канча милиция болсо, ошонун баарын иш козготуш керек болчу. Ошо МВДнын начальнигине бардыгына иш козголуп, бардыгы түрмөгө кетишкен. Ошол малды канча адам түрмөгө кирди? Сенин аркаңан канча деген адамдар түрмөгө кирди? Сени коргоп чыгып, ошол түрмөдөн алып чыгалды. А ты молчишь. 5 ай өттү. 5 айда кылган иш жок мында, дайыны жок, эчтеке жок. Мына октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. 5 ай болду мына ачык айда. 5 ай. Не иш кылдың мына көрүнүп турган иш? Эчтеке кылган жериң жок. Кыла албайсың да Садырова. Лучше сдай место, отставку уходи. Сураныш. Кетип кал. Деңгээли күчтүү адамдар келсин. Мына ачык айтайын,
Деңгээли күчтүү адам келсин. Анан сизге окшоп мындай планшетке окуп койганчы. Колуңуздан эчтеке келбейт. Сизге не позволит. Ошо Райым акелем не позволит вам делать. Ничего не сделает. Ошон үчүн мындай независимый адам келиш керек. Эч кимге зависим болбогон. Туугандар, дагы эфирге кирем. Саламатта калыңыздар. Дагы ушу эфирим жыйынтап кетип, каршы добуш беребиз, туугандар. Ошо. Бул садыр абазды красивый кетиребиз. Самый красивый метод менен кетиребиз. Мыйзам чегинде кетиребиз. Мыйзамсыз келген президентти мыйзамсыз кетиребиз, Кудай кааласа. О мен Аллах бар ушу адамды эртерээк бийликтен кетирип, Кыргызстан мамлекети өнүккөн мамлекеттин бири болсун, Алла Таала ушундай кемчөнтөй адамдар өз ишин кылышсын, президент эмес, башка жерде. Кыргыз элим аман болсун, бай болсун, туугандар. О мен Аллах акбар.